Саясатта аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрү бирдейби? Айрым учурда бирдей сезилиши мүмкүн. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Кыргызстанда аял киши Роза Отунбаева мамлекет башчысы болгон. Эгер соттор, мурдагы башкы прокурорлор же парламентте дайым демилге көтөрүп келген аял депутаттарды алсак, чындап эле мүмкүнчүлүктөр бирдей туюлат. Бул маселеде баары кынтыксыз деп айтууга болбойт. Мисалы өкмөттүн, министрлер кабинетинин 19 мүчөсүнүн 16сы эркек болсо, 3-ü гана аял. Ошондой эле Кыргызстандын 7 облусунун биринде да ыйгарым укуктуу өкүл аялдардан жок. Жогорку кеңештин азыркы курамындагы 120 депутаттын 20сы гана аял. А бирок гендердик квотаны эске алганда, аялдардын саны парламентте жок эле дегенде 36га жетиш керек эле. Эмне үчүн мындай болууда? Көп учурда аялдардын жогорку кызматтарды ээлөөсүнө гендердик стереотиптер тоскоол болот. Эмнегедир айымдар үчүн жетекчилик кылуу кыйыныраак, ошондуктан чечим чыгаруучу кызматтарды эркектерге берүү керек деген түшүнүк калыптанып калган. Мындай дискриминациялык көз караштар стереотиптүү ой жүгүртүүнүн натыйжасы. Салттык көз караштардан улам аялдар күндөлүк үй жумуштарды жасап, бала багууга көбүрөөк убакыт коротот. Баланы тарбиялоодо болсо, үй бүлөдө кыздардын лидерлик сапаттарын басып келгенин да белгилей кетели. Маселен, назик бол, аял киши болгон соң баарына чыдаш керек деген сөздөрдү дээрлик ар бирибиз бир эмес бир нече жолу укканбыз. Бирок чындыгында аялдар саясий кызматта иштөө үчүн эркектер менен бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш керек. Анткени алар зомбулук менен күрөшүү, балдардын жана үй бүлөлөрдүн укуктарын коргоо сыяктуу социалдык маанилүү курч темаларды көтөрүшөт. Аны менен катар аялдардын экономикага аралашуусу да маанилүү. Илимий изилдөөлөргө таянсак, аял эркектин жөндөмдөрү бири-биринен айырмаланып турат. Ошондуктан алар бирге иштөө менен бири-бирин толуктап турат жана иш илгерилеп, кызматкерлердин айлык акылары өсөт. Гендердик теңдиктин натыйжасында өлкөнүн ички дүң продукциясынын көрсөткүчтөрү да жогорулайт. Аял депутаттар канчалык көп болсо, парламентте көтөрүлчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңейет. Биз саясатта аялдарды колдобосок, социалдык жактан аялуу адамдардын тобун кароосуз калтыруу коркунучу бар. Саясатта бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен гана биз мыйзамдардагы адилеттүүлүккө жана алардын аткарылышына жете алабыз. Шайлоого кел жана тең укуктуулукка добуш бер.